Бул ыр Рыспай Абдыкадыровдун музейинде жаңырып жатат. 12 сентябрда Ош мамлекеттик университетинде педагогика, искусство жана журналистика институтунда Залкар Обончунун музейи ачылды. Тарыхый жайда Абдыкадыровдун колдонгон буюмдары, ыр жыйнактары жана башка эмгектери сакталып турат. Рыспай Абдыкадыровдун кызы Сют Абдыкадырова атасы иштеген окуу жайда эми мынтип эмгектери сакталып турганына кубанып турат. Башка айла колумдан эми көп деле нерсе келе бербейт. Анан өзүм дагы бир нерсе айтып кетким келет. Бул жерде атам иштеп кеткен. Анан мен дагы азыркы учурда иштеймин. Менин ошол милдетим ушул университетке ушунчалык атамды колдоп, атамды сүйүп, бүгүнкү күнгө чейин эскерип турган жамаатка мен жан дилим менен иштеп берем деген гана обещание бере алам да. Чоң рахмат айтып коебуз. Ачылыш аземге Рыспай Абдыкадыровдун санаалаштары, жакындары келип катышты. Обончуну жакындан билген шакирттеринин бири Жолболду Алибаев чыгармачылыкка ушул инсандын артынан аралашканын белгилеп кетти. 64-жылы Рыспай Абдыкадыров Түгөйүм деген кайталангыс ыры менен жарыкка чыкканда, ошондо бүтүндөй кыргыз казак дүңгүрөп жатып калган. Мына ошондон кийин биз Рыспай Абдыкадыровдай болобуз. Рыспай Абдыкадыров окуган жерде окуйбуз деп, мына көбүбүз келип ушул факультетке келип киргенбиз. Мына ошондон кийин Рыспай Абдыкадыровдун жолун жолдоп, бир нече ондогон Кыргызстанга аттын кашкасындай таанымал обончулчулар чыккан. Өмүрүнүн акырына чейин Ош мамлекеттик университетинде эмгектенген Рыспай Абдыкадыровдун музейи ректор Кудайберди Кожобековдун демилгеси менен жыл сайын жаңыртылып турат. Быйыл заманбап жасалгаланып, санариптештирилди. Музейде азыр аудиогид иштеп жатат. Келген коноктор композитор тууралуу маалыматтарды англис, орус, кыргыз тилдеринде алышат. Рыспай Абдыкадыров дегенде сиздер менен жакшы кыргыз эли үчүн, жалпы мамлекетибиз үчүн, дүйнө үчүн керек болсо кандай орду бар экенин баардыгыбыз жакшы билебиз. Эми негизги эле маселе ушул биздин келе жаткан муун жаштар, студенттер ким болбосун ушул Рыспай Абдыкадыров жөнүндө билип, бул жерде окуган студенттер мүмкүн ушунун иштерин улантып, илимий иштер жазылып дегендей сиздерге бир ушундай жыйынтыктарды чыгарганга бир неме катары кызмат кылсын деп тилек кылат элем да. Рыспай Абдыкадыров 1941-жылы 12 январда Каракулча районунун Кызыл Булак айылында туулган. 1994-жылы 12 сентябрда узакка созулган оорудан көз жумган. Ал Сагынуу, Издейм сени, Алмашым, Кымбатым, Биз экөөбүз жана Жүрөк вальсы сыяктуу 20дан ашуун обондуу ырлардын автору. Искусство факультетинде мындай дагы сүрөттөр далай болсо элек, бир аз болсо дагы биздин картинкабыз бар эле, азыр ошону тапшырып коебуз сиздерге. Мына бир жакшы эме катары. Дагы бир музейге киришеси жок болсо дагы, ошол факультеттин кайсы бир жеринде сакталып турганы биздин Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары.